мамлекеттик жумушка келгендердин баардыгы эле коррупционер болуп алышты. Мен 6-шақырылышта коррупционерлердин балдары мамлекет жумушка келбесин деген мыйзамды алып чыкканмын да, бирок колдо таппай калган. Мына бүгүнкү күндүн акыбалы кандай да? Бирөөсү жооп берген жок. Сотко барат, жеген акчасынан берет, чыгып кетет. Келген акчаны жеп коет, элдин эсебинен элдер төлөш керек болот. Эч кандай жыйынтык жок. Мына ушундай биз мамлекетке ушундай мыйзамдарды кабыл алышыбыз керек. Эртең өзүнөн коркпосо да бала чакасынан корко тургандай болуш керек да. Же болбосо Кытайга окшоп ушу коррупционерлердин биринчи канча суммасына карап колун кесиш керек. Болбосо атууга бериш керек. Мына ошондо гана мамлекетибиз алдыга келебиз. Болбосо азыр бардыгы эле коррупционер болуп алды. Келген баары жеп атат. Бирөөсү камалган жок. Эмне деген миллион деген евролор жок болуп атат. Бирөөсү дагы алып барган жок. А ошол жердеги биз барганда мэр бир 3 ай 4 айдын ичинде кайра куручу, мусорду кайра иштетүүчү заводду куруп коем деген. Азымда мэриядан келиптир, 1 ай болуптур жумушка киргенине. Ушуну жөнөтүп коюп өзү келип бул жерде жок, Эми ишти алып бара турган адам мындай өзүнүн жумушун алып бара турган энергиясы бар, башкарыштуу билген ушундай бир адамдарды коюшубуз керек да. Чарчап калган адамдарды коюп коебуз, же өзүнөн жок, же башкадан жок. Бүгүнкү күнү Бишкек шаары мусорго каптап турат да. Негизги маселе мен айта турган нерсе мына бул жерде мусорный полигонду